Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана рахматтуу Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештер, урматтуу мекен үчүн түнү күнү кызмат кылган жоокерлер, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мекендештерим, Марс устазыбыз айтып кеткен хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки көздө эч качан дозок кармабайт деген көздүн бирөөсү мекен үчүн, эл үчүн күзөттө туруп, элдин тынчтыгы үчүн кызмат кылган инсандар. Алымдардын бирөөсү айтат, эр жигитти билгин келсе, эр жигитти ушул көңүл бирок. Эр жигит ким? Ал мекен үчүн күйгөн, бирок мекенди сүйүү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хуббул ватан минал иман, мекенди сүйүү имандын бир бөлүгү дейт. Бирок мекенди сүйүү тил мененби? Бүгүн көптөгөн инсандар патриотмун, мен мекенди сүйөм деген ал тил менен эмес. Негизги акыйкый мекен сүйгөн инсандар мондай мекен үчүн кызмат кылган инсандар. Мекендин тынчтыгы үчүн Кыргызстан деген мекенди көздүн карегиндей сактоо бул исламдагы динибиздин талап кылгандыгы. Мекенди сүйүү жөнөкөй сөз менен болбойт. Мекенди сүйөмүн деп мекенден уурлук кылган, мекенге кыянат кылган, мекендин сырткы жана ички душмандары менен мекендин сырын бөлүшкөн инсандар ал исламдан, имандан өтө алыс болгон инсан ал. Ислам, урматтуу мусулман бир тууган пайгамбарыбыз мындай дейт: мусулман ким? Ал-муслиму мен салимал муслимуна мин лисаниhi ва ядиhi. Мусулмандын тилиден, колудан башкалар саламатта болсо ошол мусулман. Колу менен, тили менен башкага зыян жеткизген адам мусулман боло албайт. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Кыргызстан деген мекенди коргоп жаткан сиздерге бүгүн ушундай күндө жараткандан жалбарып суранарым: Аллах Таала баарыңардын жүрөгүңөргө бекем иман берсин, адалынан рызкы берсин, рызкыңарга береке берсин. Силерди жана силерди жетекчилик кылган инсандарды, силердин катарыңарда мекенибизди Аллах Таала асмандан, жерден келген жаман апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактасын. Hazreti Umar bir күн 4 досу менен кеңешип отуруп калат. 4 дос менен отурган кезде Умния Умария, Умардын үмүтү, Умардын каялдануусу деген аңгеме бул. Hazreti Umar досторунан сурайт: "Сен эмне үмүт кылат элең?" десе, бирөөсү карап мындай дейт: "Менин үмүтүм дейт, ушул өрөөн толгон алтын күмүш болсо, эли жериме таркатып берсем, эл жыргап жашаса" дейт. Экинчиси айтат: "Менин үмүтүм ушул өрөөн толгон курал жарак болсо, мекенимди коргосом ошол курал жарак менен" дейт. Кезек Hazreti Umarга келген кезде: "Эй Умар, сен эмне үмүт кылмаксың?" десе, Hazreti Umar: "Менин үмүтүм ушул өрөөн толгон мекенин, ери, жерин, элин сүйгөн эр жигиттер болсо" дейт. Куралдагы, байлыктын да эч бир пайдасы болбойт, силер сыяктуу эр жигиттер болмоюнча. Мекенди сүйүү жөнөкөй эле тил менен айтып коюу менен болбойт. Мекенди сүйүү, урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай кыйынчылык болсун, бүгүн арзыбаган айлык болсун, мекенге кызмат кылуу деген ошо сүйүүдүн бир белгиси. Кудайыма шүгүр, бул аскер динибиздеги эң аскер жоопкерчилик аткарып. Бүгүн кээ бирлер мен диндемин деп, динде жүргөн инсандар, кээ бир дин өкүлдөрү курал кармаса болбойт, аскерге барса болбойт. Ал болбогон сөз. Эгер мекенди коргобосок, жашоодун эмне пайдасы бар? Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, мен бул жерде дагы бир сөз айтарым. Биздин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов адам баласы үчүн эң кыйын нерсе күнүгө адам болуу дейт. Дагы бир жазуучу данышман жакында бир окуп калдым. Биз бүгүн асманда канаттуудан жакшыраак учканды үйрөндүк. Суудун астында балыктан жакшы сүзгөндү үйрөндүк. Бирок жер бетинде адамдай болуп жашоону үйрөнсөк, турмушубуз өтө башка болмок дейт. Бүгүн көптөгөн инсандар бар, адам сүрөтүндө болгон менен ал карышкырдан койнунда котур ташы бар, мекенге кыянат кылган, мекендин сырын саткан, же болбосо өзүнүн мекенин эмес, башка бөтөн жерге чыгып кыйын болгондор бар. Ошондуктан биздин мекенибиз Кыргызстан.
Урматтуу мусулман бир тууганым, мен сиздерге негизги баш бармак кое турган темага келдим. Көңүл буругла бир пайгамбарга салават айткандан кийин. Өзүм үчүн, силер үчүн эскертүү. Бул ар бир үммөттүн, ар бир элдин максаты. Ар бир мамлекеттин да максаты. Ушул үчүн мамлекеттер аскер түзөт. Канчалаган миллиарддаган акча сарптайт. Аскерлерди багат. Ал урматтуу мусулман бир тууган, ар бир үй бүлөнүн, ар бир мамлекеттин, ар бир шаардын, ар бир элдин максаты ал тынчтык. Ни'матул амн. Тынчтык ниматы. Мекендин тынчтыгы, үйдүн, элдин тынчтыгы, жер шарынын тынчтыгы. Урматтуу мусулман бир тууганым, мусулманга Аллах табарaka ва пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөт кылган бири-бирибиз менен жолукканда ассаламу алейкум. Силерге Аллахтын тынчтыгы болсун дейбиз. Бул эмне деген сөз? Тынчтыкты жайуу үчүн. Бири-бирибизге тынчтык арноо үчүн. Мусулманга бир куралын кезөөдү да Аллах таала харам кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мен ашара ила ахихи би хадидатин. Бир мусулманга бир темирди кезесе. Темир менен мындай коркса, фа иннал малаиката алану хатта яда. Периштелер ал адамга наалат айтат темирин алмайынча. Ва ин кана ахаху мин абиhi ва умми, эгер сен темир кезеген, пычак кезеген, курал кезеген адам ата энең бир болгон бир тууганыңа болсо да дейт. Тамашалап деле ошону темир менен коркуттуңбу? Темириңди алмайынча периштелер наалат айтат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисине бир кулак салабыз. Бир салават айтып, саллаллаху алейхи ва саллям. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Musulmanga halal emес, aram деген сөз. Арак ичкен сыяктуу, кан төккөн сыяктуу, бир зына кылган сыяктуу арам. Эмне арам? Бир мусулманды коркутуу. Жашынып алып коркутасыңбы? Малыңды алам деп коркутасыңбы? Эртең мен пикетке чыгам деп коркутасыңбы? Дүкөнүңдү басам дейсиңби? Бир мусулман экинчи мусулманды коркутуусу эмне экен? Арам экен. Урматтуу мусулман бир тууган, кайсы бир бенде болбосун, мен силердин катарыңда. Ар бириң кайсы жерде аманчылык издейбиз. Үйүмдө аман болсо, айылымда аман болсо, көчөмдө аман болсо дейт. Канча рызкың болбосун, канча креслоң болбосун, кандай машина минбеген, тынчтык, аманчылык болбогон жерде эч нерсенин пайдасы жок. Фалвайлун, дозоктун өрөөнүн аты. Фалвайлун, дозоктун вай деген өрөөнүнө түшүн. Liman yuhram nasa min hadhihi ni'ma, kimde kim adamlardan тынчтык деген аманатты жок кылса. Элдин аманчылыгын, тынчтыгына зыян жеткизгенге дозоку болсун дейт. Урматтуу мусулман, сен жеке жашаган жоксуң бул мамлекетте. Карагыла, дүйнөдө канчалаган аманы жок мамлекеттер бар. Канчалаган кыйналып жатат мазлумдар. Биздеги эң чоң нимат эмне экен? Тынчылык. Мекендин тынчтыгы, аманчылыгы, урматтуу мусулман бир тууган, мекенде ар түрдүү бузуку жаман пикирлерди жок кылуу менен болот. Бир гана курал жарак менен эмес, инсандардын, келечек муундун, кээ бирлердин койнунда котур ташы барлар келип алып адамдардын пикирин бузат. Пикирди оңдошубуз керек. Аллах Куран: "Ва ла туфсиду фил арди ба'да ислахиха", садакаллахул азим. Араф сүрөсү 56-аят. Бул дүшкүрдүн сөзү эмес. Rabbimiz emne deydi? Ve la tufsidu fil ard ba'da islahi. Жерде бузукулук кылбагыла, жер оңолгондон кийин. Мекен оңолду. Бир кыйынчылык, революцияларды көрдүк, төңкөрүш көрдүк. Мындан кийин бузукулук кылбагыла. Дүкөндөрдү күйгүзбөгүлө, бирөөдүн малын мүлкүн албагыла. La yahillu mali imrin illa min tib nafs. Бир мусулмандын малы мүлкү чын жүрөктөн берсе гана адал. Анан барып алып качып башка ал жакшылыкка буйрубайт. Ай жисмин набата мин сухтин фаннар аула бих. Кайсы бир дене арам менен азыктанса, бирөөдүн малы мүлкүн жесе, ал дене дозокко татыктуу дейт. Аллах Куранда айтат: "Валлаху ла юхиббул муфсидин." Аллах бузукларды сүйбөйт. Адамдардын пикирин бузган, аманчылыгын бузган, мамлекетти бузган, биримдикти бузган бузукларды Аллах сүйбөйт. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Шайтандын сызыгы менен жүрбөгүлө. Шайтан ачык айкын силердин душманыңар. Шайтан бузуклукка чакырат, бөлүнүүгө чакырылат. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, Аллах: "Вала таттабиу хутуати шайтан." Шайтандын чызган жолу менен, шайтандын изин ээрчибегиле. Иннаху албеттал шайтан иннаху лакум адуу мубин. Ачык душманыңар ошол. Аллах Тааланын астында Кудай Таалага шерик кошкондон кийин эң чоң күнөөлөрдөн бирөөсү, урматтуу мусулман бир тууган,
bir musulmandын kanın tөгүү, жанын төгүү, musulmandын malı mülkün жеш. Allah Kur'an'da وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا Kim bir musulmandı kastan atayla öldürse. فَجَزَاؤُهُ cehennem. Anın birinci cezası فَجَزَاؤُهُ cehennem haliden fiha. Tübölük dozokta kalat. Tübölük dozok. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Al adamga Allah gazaptanat, kardanat. وَلَعَنَهُ nalat aytat. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا En çoğun azaptı da yardap koyut. Nisa suresi 93. ayet. Hurmatlı musulman bir toğan. Amançılık, tınçılık degende bir gana musulmanın arasında emas. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Amr ibn As'tan Allah Teala atasından da andan da razı olsun. Abdullah Amr ibn As'ın balası. Peygamber bunda deyit: "Men qatala muahiden lem yarah raihatul cenne ve inne rihaha yujad min masirat 40 amen." Kimde kim musulmanların arasında yaşagan başka din ökülü. Viza menen kelgen, ticaret menen kelgen, bizdin aramızda yaşap жатқан вақтылы biznes kılıp жүрген bir musulman emes adamды öldürüp koysa. Öldürgen adam 5'tin jıtın da jıttabaydı. 5'tin jıtın 40 yıllık yoldan alıstan gana jıttaydı deydi. Bir musulmandı degen жоқ, hurmatlı musulman bir toğan. Musulmandардың arası bizдің мамлекет біреуге виза бергеннен кейін мамлекет мұның тыныштығын аманшылап біз кепілдік алдық. Bizde тыныш болсын, саудаңды қыласын деген сөз. Başka bir musulman emesti, bir musulmanдар біреу өлтіріп қойса, өлтірген адам 5'tin jıtın 40 yıllık yoldan gana jıttaydı deydi. Leysa şedidu bis-sur'a ve innema şedidu'llezî yemliku nefse 'indel gazab. Күштүү адам біреуді bir koyup jıgıtkan emes. Bir көтеріп çapkan күштүү emes. Күштүү adam atçığı kelgen kezde atçığını başkara bilgen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bir sahaba gelip, "Avsini ya Rasulullah, Allah'ın elçisi maga vasiyat kılın" dedi. Vasiyat buyruqtan jogoru turat. Amir kıl degen жоқ, vasiyat kıl dedi. La tağdab, atçıulanma dedi. Biraz жүрgönden kayra kelip, "Ya Rasulullah maga vasiyat kılın" dedi. Peygamber, "La tağdab, atçıulanma" dedi. Biraz жүрüp kayra keldi, 3. yolu soradı. "Ya Rasulullah, avsini ya Rasulullah, vasiyat kılın emne kılayın?" "La tağdab ve lekel cenne." Atçıulanma, sağa 5'li kepildik berem dedi. Atçığını basa bilesin mi? Hurmatlı musulman bir tuğan, hiçbir şek yok. Mekendi korgou, mekendi suyu, her bir insandın yüreğinde bar nerse. Hiçbir akıllı adam bu meselede tartışa albaydı. Men mekenini bir suymuymun degen meselede hiç kim tartışa albaydı. Hurmatlı musulman bir tuğan, meken al menen sizdin yaşagan jerimiz, üyübüz, mekenimiz. Anın tınçtığın, bekemdigin, koldo, kuvattoo bardığızdın mildetimiz. Jana mekendi korgoo üçün İslam dinimizde cihatты farz kılgan. Meken, özümüz yaşap turgan mekendi korgoo dinimizdeki en jogorgu farzlardan birisi eger sırttan düşmanlar basıp gelse. Hurmatlı musulman bir tuğan, mekendi korgoo degen söz bir gana sırttan kelgen düşmanlardan emes. Mekendi korgoo, mekenge tuğur emes, ar türlü pikirler, ar türlü sektalardın, bozuklardın jaman pikirden korgoo da har birimizdin moynumuzdagı mildetimiz. Hurmatlı musulman bir tuğan, mekendi korgoo degen mekendin içindeki sırların saktoo. Mekenden sırttan kelgen düşmanlar menen mamle kılıp, mekendin sırın başkasın kıyanat kılıp başkalarga satpagandık, bul mekendi korgoo. Her bir musulmandın moynundagı en çoğun karızlardan birisi tuğulup ösken jerin közdün karegindey saktoo. Kançalagan elder mekensiz, jeleksiz, başkası жүрgөндөр var. Kudayıma şükür bizdin özümüzdün mekenimiz var. Kırgızstan degen mekendi közdün karegindey saktoo her bir musulmandın moynundagı mildet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi dep aytıp jüröt. Negizinde bul hadis emes, uşul manidagi hadisler var. Hubbul vatan minel iman, mekendi suyu imandan deydi. Eger жүрөгүңдө mekenge suyu bolsa, al imandan bolgon belgi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün tuğulup ösken Mekke'den çıkıp bara жатқан кезде Ka'baga karap, Mekke'ye karap, ыйлап көзүнөн жаш агып, Allah'a ant içem, o Mekke, jerdeki en jipar jıttуу, en sүйүктүү жерсин, eger elin meni çıkarmasa çıkpayt elem dep Peygamber ыйлап çıkıp ketken. Oşol siyaktуу, Peygamberimiz sallallahu aleyhi bul jerde Mekke'nge bolgon suyunu ümmetine üretip jatat. Abu Bakr Sıddık Hazreti Bilal Madinaga kelgen kezde Mekke'ni sağınıp kusa olup, oğurup kalat. Ayşe enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip aytkan kezde köp sahabalar oğurudan ayıkpay kalat. Peygamber alakan jay bata kılıp, Allah'ım
Бул дин үчүн көчүп келгендерге Меккеге болгон сүйүүдөй Мадинаны сүйүүдү бизге насип эттигенден кийин Аллах Таалага шифа берет. Меккенди сүйүү пайгамбардын сүннөттөрүнөн. Ошондуктан Меккенде бир мамлекеттин ичинде ар түрдүү бузукулук кылуу, кыянат кылуу, ал толук мусулман эмес, исламдан алыс адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ал-фитнату наиматун ла'аналлаху ман айқазаха. Адамдардын арасындагы бузукулук, бөлүп жаруу деген нерсе ал жаман нерсе, уктап жаткан нерсе. Ким аны ойготсо, элдин тынчтыгын алса, элди бөлүп жарса, ага Кудайдын наалаты болсун дейт. Ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Мусулмандын тилиден, колудан башкалар саламатта болсо, ошо мусулман. Колуң менен, тилиң менен башкаларга за бербегин. Мекениге кыянат кылган адам башка душмандар менен биригип алып, Мекендин душмандарына өзүбүздүн Мекенин сырын саткандар эң чоң кыянат. Аллага жана пайгамбарга, Мекенге кыянат кылган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аятул мунафиq саласа, эки жүздүүдүн, мунафиктин аламаты үчөө дейт. Мунафик деген кафирдан да тереңирээк дозокто. Иннал мунафиqina fi darkil asfali minan nar. Мунафиктар, эки жүздүүлөр дозоктун эң терең чуңкурунда болот дейт. Ал мунафиктар ким? Иза хаддаса казиб. Сүйлөгөндө жалган сүйлөйт. Жалгандан Мекен сүйөм дейт. Патриотмун дейт. Мекенди сатат. Ва иза ваада ахлаф. Уада бергенде уадасында бекем турбастан уадасын бузат. Ва иза у'тумина хан. Аманат мойнуга жүктөлгөн нерсеге кыянат кылат. Бул Мекен биздин ата бабадан бизге кылган аманат. Келечек муунга балдарыбызга аманат, калтырыш биздин милдетибиз. Буга кыянат кылуу мунафиктардын белгисинен, аламатынан дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир сахаба келди да, جاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء الرجل يريد أخذ ماله. Birөө kelip menin malımды talassa ne kılayım dedi. Birөө kelip menin mülkümdü, malımdı, jeke mençigimdi talassa, فلا تؤتيه مالك, malыңды, mülküңdü berbe dedi. قال أرأيت إن قاتلني, eğer meni ursa, قال قاتله, uruş dedi meni. Mülküңdü korgo dedi. أرأيت إن قتلني, eğer meni öldürüp koysaçı dedi. قال فأنت شهيد, onda sen şehitsin dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men kutila duna mali fehuve şehid. Kim özünün mülkün jeke mençigin korgop ölüp ketse al şehit darajasında ölet deydi. Ve men kutila duna ahli fehuve şehid. Özünün üy bülösün, namısın, kızların, ayalının korgop ölüp kalgan şehit deydi. Ve men kutila duna dini fehuve şehid. Dinin korgop ölüp kalgan al şehit deydi. Ve men kutila duna demihi fehuve şehid. Özünün namısın, kanın korgop ölgün al şehit deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ cehennem. Kim bir iman doğdu, ataylap öldürse anın cezası cehennem, dozok. Haliden fiha, dozokta tübelik kalat. Ve gaziballahu aleyh. Bir musulmandın kanın tökkönge Allah'ın gazabı karı olur. Ve la'anehu, nalat aytat. Ve a'addelehu azaben azime. Kıyamatta en katlı azaptı dayardap koyut deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Birödün kanın tögü, birödün malına, mülkünün, namısına kol saluu şeriatta en jaman nerse.